депутат Касымалиева Аида Камчыбековна да. Рахмат, Мирлан Исахбекович. Урматтуу премьер-министр, негизи азыр региондорду кыдырганда мугалимдердин пенсиясы абдан орчундуу маселе болуп атат, бардыгы сурап атат. Бизде биринчи окуудан мыйзам өткөн эле. Адылбек Алешевич, айтып койсоңуз, канча акча каралган эле биринчи окуудан? Ошол маселе канча акча каралганын айтып койсоңуз? Мугалимдердин пенсиясына бюджеттен акча берилбейт, бул Жок, эсептегенде канча болгон? Мугалимдердин пенсиясын көбөйтүү боюнча бизде мыйзам долбоору эсептелип биринчи окуудан өткөн. 2 миллиарддан бир аз ашыгыраак болчу. Ушул маселе качан каралат? Айда Камчыбековна, бул эми аябай мындай оор маселе, бирок туура маселе да, көтөрүш керек деп. Себеби дегенде 90-жылдан кийинки мугалимдердин айлыгынын баары 100 сом, 200 сомго түшүп ошол индексация болуп келатканда азыр мына азыр 6-7 миң, 10 миңге чыкты жаңы, 10 миңге чыкты. Бирок пенсия маселесин бул мен ойлойм, эгерде билимди приоритет кылып кармасак, карай турган болсок, мамлекеттик саясатта сөзсүз түрдө мугалимдин социалдык маселесин чечишибиз керек. Анан бул жерде миллиарддаган сомдор керек. Менин оюм боюнча азыр бюджеттин биринчи булактарынан келип түшкөн акчаны ушул жака жумшашыбыз керек да. Качан? Ошондо 19-жылды мен азыр суранып баяндамамда айттым, бизге бир анализ кылчу, талчок берчү жыл болуш керек деп. Şu 19-жылдын ичинде bir анализ кылалы, анан 19-жылдын ичинде болбойт бул. Коррупция менен күрөшүштөн түшкөн акча эсепке канча акча түштү? Азыр мына 544 миллион болуптур, эми ал 70 миң мугалимге ал мындай тыйым менен эле чачкандай болуп калат да, ошон үчүн муну башкача карашыбыз керек. Ал акчалар кайсы жакка сарпталат? Азыр чечиле элек, себеби дегенде Сооронбай Шарипович да президентибиз айтты, бир мамлекеттик саясат кылалы, социалдык бир багытка жумшайбыз деди. Анан кайсы жакка баарыбыз эми сиздер менен кеңешебиз да. 2017-жылы кайсы ведомстволордун кызматкерлерине үйлөр курулду, социалдык? Прокуратура кызматкерлерине курулдубу? Ооба, силовой структураларга курулду. Это прокуратура кызматкерлерге, ГКМБга, пожарный МЧСка курулду, ГСНдин үйлөрү курулду. Канча сом кетти? Аз эсимде жок. Бул Айда Чөкөнда мунун каржы булагы Россиядан келген гранттардын эсебинен толугу менен курулду да. Мындай өзүбүздүн ички булактардан акча каражаты берилген жок. Адылбек Алешевич, урматтуу Мухаммедкалы Дүйшүкеевич, мына айтып атасыз, 19га да каралбайт деп, мугалимдердин пенсиясы дагы. Ошол эле убакта мына күч органдарына үй каралып атат. Мугалимдер менен дарыгерлерге ушундай башка бюджеттен эмес каражат же ошол эсептен түшкөн качан каралат? Мунун үстүндө иштейбиз. Мугалимдерге Жок, иштейбиз дегенде 2020 азыр башташ керек да. 19-жыл айтабыз, күздө. Айда Камчыбековна, мугалимдердикине пенсиясына кошулбайт деген туура эмес. Себеби дегенде пенсияга чыккан мугалимдикине 10% индексация болот баары бир. Болот, бирок биздин мыйзам долбоору боюнча жанагы 2 эсе 25 жыл, 20 жыл иштеген мугалимдерге жок дегенде пенсиясы болуш керек деп. Эми ал маселе чечилбесе, анда үйлөр качан курулат? Эмне себептен күч органдарына бар акча, а мугалимдер менен дарыгерлерге жок? Муну талкуулайлы. Жок, ошону айтып койсоңуз, 19-да күз деп атасыз. 19-да күздө бир саясатты иштеп чыгалы. Кайсы булактардан анда? Азыр пландаштырыш керек. Балким бир жанагыдай мына тиги аскер кызматчыларына салып аткандай башка жактан каражат табабыз. Же болбосо биздин өзүбүздүн бюджетте башка жактан эч ким болбойт да. Мисалы, былтыр мына 1 миллиард 300 миллион экономия болду социалдык жөлөк пулдардан. Ошол акча кайра кошулабы, Адылбек Алешевич? 2019-дун бюджетине кайра кошулуп атабы же кошулбайбы? 2019-жылдын бюджетине 2018-жылга салыштырмалуу дагы 1 миллиард сомго көбөйтүп берип атабыз. Пособияга, жөлөк пулга. Ошо. Жанагы экономия болгон эч жакка кетпейт. Ошол экономия болгон, анын үстүнө дагы 1 миллиард кошуп, эмки жылдын бюджетин бекитип атабыз. Адылбек Алешевич, дагы бир суроо, мына абдан чуу чыкты эле, бюджеттин эсебинен иш сапарлар деп. Эмне өзгөрдү негизи? Канчага кыскарат 2019-жылы бюджеттин эсебинен иш сапарларга акча канчага кыскарат?
мен баягыда да айттым эле, 2019 жылкыга мындай кескин түрдө деле кыскартуу эмне себептен? Анда механизмдерин ал натыйжалуу болуш керек да. Мына Мухаммедкалый Дүйшөкеевич өзүңүз дагы айттыңыз. Башка жолдору бар командировкага чыгуунун, а бюджеттик эсеп анда эмнеге ошол чуу чыкты, анан эмне себептен акча кыскарбайт? Анын механизмин эмне себептен карап чыккан жоксуздар кайра? Айда Камчыбековна, бул окуялар жакында эле болбодубу? Азыр эми мындай кылып тартип кылып атабыз. Министрдин орун басары, министрлер ушул биз өзүбүз чечип, өзү баягы кетип калмай тартиптин баарын бузуп атабыз. Биз өзүбүз улуксаат берип, кайсы жактан каржыланат, кайсы маселе менен командировка барат, ал эмне бизге пайда алып келет, ушулардын баарын тастыктагандан кийин гана бара турган болуп атат. Азыр мына министрлердин баарынын барганы кыскарды. Азыр мына 1 айдан бери кээ бири мисалы үчүн финансылык башка институттар, донорлор, чакырган жактар каржыласа, ошонун каржылаган күнүдө дагы пайдасы барбы жокпу ошону карап атабыз да биз. Ата каржылап атат деп бир эл аралык институттар менен сүйлөшүп алып барып келгендер болгон да. Ушунун баарын токтоттурабыз азыр. Рахмат. 10 секунд. Анан мына отчетту карасам, иш сапарлар боюнча экономика министри жалаң гана бюджеттен барат экен да. Эмне себептен? Башка ведомстволорда жана атайын эсептен барат экен, а экономика министри бюджеттин гана эсебинен барат экен. Экономика министрлигинин көбү бул биздин биримдикке киргендигин байланыштуу көп болуп атат да. Мисалы үчүн ар бир борборго, мисалы үчүн 1 айда сөзсүз бир жолу барат. Маселелер бүт электе дагы эле баягы мыйзамдар, келишимдер, тартиптер, регламенттер толук күчүнө кире элек, ошон үчүн көбүрөөк болуп атат. Муну да карадым мен. Эң көп барган ушул финанс экономика министрлиги, бирок анын себептери абдан мындай жүйөлүү да. Бирок аны карайбыз, анын мунун тартибин дагы. Рахмат. Рахмат.